Эгер сиз Түндүк электрондук порталынын колдонуучусу болсоңуз, анда телефон номеруңузду жана электрондук почтаңыздын даректерин өзгөртпөй колдонуу сунушталат. Себеби электрондук порталдан сурамжылоо берген кызматтардын түрлөрү даяр болгондо телефон номеруңузга SMS билдирүү аркылуу кабарланат. Маселен, соттолбогондугуңуз тууралуу маалым каталууга билдирүү жиберсеңиз. Эгерде Түндүк электрондук порталы жүктөлгөн уюлдук телефонуңузду жоготуп алсаңыз, анда дароо калкты тейлөө борборлоруна барып, логин, паролду өзгөртүп коюңуз маанилүү. Анткени, сиздин телефонуңузду жат адам таап алса, электрондук почтаңызда сакталып турган логин сыр сөз аркылуу жеке кабинетиңизге кирип, сиз тууралуу бардык маалыматтардан кабардар боло алат. Белгилей кетсек, коопсуздукту күчөтүү үчүн ушул жылдын 15 мартынан Түндүк порталындагы жеке кабинетиңизге кирүү эки этаптан туруп калды. Биринчиси, бирдиктүү идентификациялоо системасынын логини жана сыр сөзү аркылуу тастыктоо. Экинчиси, тастыктоодон кийин сизге SMS же почтаңыз аркылуу 6 номерлүү код сыр сөз келет. Бул кодду киргизүү аркылуу порталды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз.